Бардыңыздарга салам, мен ат Арсен Султанов. Мен сіздерге Кыргызстандын президенттигине талапкерлердин шайлоо программасы тууралуу кыскача айтып берем. 2021 жылдын 10 январында президенттик шайлоо болот. Мен бул чыгарылышта Садыр Жапаров президент болуп калса, эмнелерди жасайт? Ошол тууралуу кыскача айтып берем. Садыр Жапаров учурда 52 жашта, 2 жолку жогорку кеңештин депутаты болгон. Жапаров президенттик шайлоо күнүнө өлкөнүн башкаруу формасын аныктап алуу үчүн референдум өткөрүүнү сунуштап жатат. Тактап айтканда, бизге президенттик башкаруу керекпи же парламенттикпи? Жапаровдун пикиринде партиялык система саясий чыр-чатактардан башка эч нерсе алып келген жок. Депутаттар талашып тартышып парламенттен жана өкмөттөгү орундарды бөлүшүп жатканда мамлекет өнүкпөй, экономикабыз артка кетти. Саясатчылар телеэкрандардан чыгып, лоббисттер өзүнүн элге каршы мыйзамдарын колдонуп, элдин байлыгын талаптанып жатышты. Ошондуктан Жапаров конституцияга өзгөртүүнү киргизүүнү сунуштап жатат. Ошол эле учурда ал баш мыйзамдын жаңы редакциясы дагы да болсо конституциялык кеңештин жыйынында кеңири коомчулуктун катышуусунда талкууланарын белгилейт. Садыр Жапаров президенттин ыйгарым укуктарын кеңейтүүнү, бирок ошол эле учурда мамлекет башчысынын жоопкерчилигин күчөтүүнү сунуштоодо. Жапаров депутаттардын 3/1 кем эмес бөлүгүн мажоритардык, калгандарын партиялык тизме менен шайлана тургандыгын убада берүүдө. Анын пикиринде эл ар дайым конкреттүү адамдарды сунуштайт. Ошондуктан ал адамдар парламентке келиши керек. Калгандары партиялык тизме менен келет. Ал ошондой эле соттордун ишин реформалап, алардын ишмердүүлүк механизмдерин жакшыртууну көздөп жатат. Президенттикке талапкер министрликтер менен мекемелердин санын кыскартаарын айтууда. Иллюстрация. Садыр Жапаров 5 жыл ичинде укук коргоо органдарынын курамын 50% жаңыртууну көздөп жатат. Мамлекеттик кадр кызматы иллюстрациялык иш-чаралардын негизи куралы болуш керек. Жапаров билим берүү системасын жана тышкы карыз көйгөйүн чечүүнү убада кылууда. Анын айтымында, саламаттыкты сактоо тармагына бюджеттен бөлүнгөн акчанын көлөмү 2 эсеге көбөйүш керек. Ал үчүн депутаттык аппараттарды оптимизациялап, ал жакка кеткен каражаттарды үнөмдөп, саламаттыкты сактоо тармагына жумшаш керек. Мен сиздерге эң негизги жана маанилүү нерселер тууралуу кыскача айтып бердим. Садыр Жапаровдун программасын толугураак билгиңиз келсе, анда расмий баракчасына кирип, ошол жактан таанышсаңыз болот. Мен ушу менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайм. Кийинки чыгарылышта дагы бир талапкердин программасын обзор жасайбыз. Арсен Султанов, барыңыздарга чоң рахмат.